Баткен районунун Самаркандек айыл аймагында таза суу маселеси көп жылдан бери чечилбей келген негизги көйгөйлөрдүн бири эле. Бул маселе облус башчысы менен болгон жолугушууда көтөрүлүп, аны чечүү боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилген. Натыйжада долбоорду ишке ашыруу иштери соңуна чыгып, айыл тургундарынын көптөн күткөн тилеги орундалганы турат. Мамыржан Тойчевич келип эл менен жолукканда мен ушу таза суу маселесин көтөрдүм да, ошо кишиге суроо бердим. Ал киши мага жооп айтты. Мына ошонун жообун азыр мен келип көрдүм. Бул жерде таза суу боюнча келген ушул эки азыр резервуар курулган, ошого суу толуп, мына азыр Самаркандек айыл өкмөтүнүн кайсы жеринде болсо колодцо суу бар деп атат жигиттер. Бирок бир жуманын ичинде Паскарыктан болобу, Орто Сайдан болобу, Жаңылактан болобу, каалаган жериңизден ачып көрсөңүз, ушул давлениедагы суу агып турат дейт. Азыр мен өз көзүм менен көрдүм, суудун атып чыккан атмосферасы өтө жакшы. Жолугушууда жер мунапысына байланыштуу маселелер да көтөрүлүп, аларды чечүү боюнча тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилген. Натыйжада бул багытта кайрылуулардын бир бөлүгү оң чечилип, айрым жарандардын документтерин мыйзамдаштыруу иштери соңуна чыгууда. Мен кече губернаторубуз келгенде мунапыс боюнча документ боюнча суроо берген элем. Ошол боюнча азыркы учурда өкмөттө ошол документтерим чечилип атат. Азыр кичине убакыт талапканга байланыштуу азыркы учурда иш жүрүп атат экен. Сиздерге чоң рахмат. Самаркандек айыл аймагы облус борборунан алыс болгондуктан айыл эли эс алуучу жерлерде балдар ойноочу аянтчаларды куруп берүүнү суранышкан болчу. Ал боюнча атайын жер бөлүнүп берилип, курулуш иштери жүрүп жатат. Көтөргөн маселенин биринчиси ушул балдарыбыздын келечеги болгон Азия Молл же Бишкек паркта эме салып бериңиздер дедим эле. Балдар ойноочу аянтчабыз жок деп. Анан Баткенге барып кыйналабыз деп эме кылдык эле. Анан аялдар дагы кеңири балдар менен келип айланып кеткенге деп сурандым эле. Ошол эмем ишке ашып, бүгүнкү күндө азыр мен ошол зданияны эместе турам. Азыр өкмөтүбүз жакшы карап, биз айткан сөзүбүз эмеде калбай, бизди ошол губернатор жактан бизди колдоп бергениге рахмат. Баабыз биригип маса кылып, өлчөп Жолугушууда жер маселеси басымдуулук кылган. Эми айыл тургундарынын тартыш жер тилкелери айыл өкмөт тарабынан чечилип берилип жатат. Мен арыз таштап келгенден кийин 8 күндөн кийин бул айыл өкмөт балдар келди. Келип бардыгыбызды жерди өлчөп бирдей бөлүп, шетин жолубузду ham чыгарып, бардыгыбызга келишимге келип неме болду. Маселебиз чечилди экен. Самаркандек айыл аймагында таза суу эле эмес, суга суу маселеси да көйгөй жаратып келген. Жайма участкасынын тургундары ички арыктардын ордуна лотокторду орнотуп берүүнү суранышкан. Учурда лотоктор орнотулуп, суу берилип жатат. Мына жайылма участкасы, мына арыктар салынып, эми Кудай кааласа шунан суу келет. Азыркы күндө суу келип, айылдын чекесинен коюлуп жатат экен. Эми биз үйүбүзгө ошол мураптар айдап келет дегенди күтүп отурабыз. Кудай кааласа айдап келет. Самаркандек айыл аймагынын тургундары менен болгон жолугушууда жер, таза суу, суга суу маселелери басымдуулук кылган. Учурда бул көйгөйлөр четинен чечилип жатыптыр. Самаркандек айылынын эли менен жолугушуу учурунда Самаркандек айылында 42 маселе көтөрүлгөн. Анын айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечилген 70% аткарылып бүттү. Калган арыздарды айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечилбегендиги үчүн биз тийиштүү мекеме ишканалар менен биргеликте кат жолдоп, ошолордун азыр иш алып барып атабыз үстүндө. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык калган маселелерди да белгиленген мөөнөттө чечүү боюнча иштер улантылып, айыл тургундарынын жашоо шартын жакшыртууга багытталган долбоорлор мындан ары да ишке ашырыла берет. Сабира Абдисаматова, Бексултан Кайрытбек уулу, жаңылыктар. 2026 жылдын 8-июнунда облус башчысынын жетекчилиги алдында Лейлек районунун Лейлек айыл аймагынын тургундары менен өткөрүлгөн жолугушууда жарандар тарабынан бир катар маселелер көтөрүлгөн. Алардын бири Баул айылынан Разаков шаарына баруучу ички жолдун абалы боюнча айтылган. Жолдун бир канча бөлүгү сел жүрүүчү аймак аркылуу өткөндүктөн каттуу жааган жаандан кийин бир нече жолу сел жүрүп, жолду жараксыз абалга алып келген.
Губернатордың жана биздин акимибиз Асылбек Жеңишбековичтин тапшырмасына ылайык мына өзүңүздөр көргөндөй жол тегизделип бүгүнкү күндө Баул айылына баруучу жол тегиз каттамдар толук жүрүп жатат. Буга чейин ушул июнь айында эле бул жолдо 3 жолу катуу сел кетип, таптакыр жарак сабалга келип калган болчу. Мындан ары дагы дайыма Лейлек айыл өкмөтү жана ДЭП 13 ишканасы менен биргеликте ушул жолду дайыма көзөмөлгө алып тегиздеп турабыз деген ниетибиз бар. Лейлек айыл аймагында сел жүрүү кооптуулугу жогору аймактар көп болгондуктан жарандар тарабынан көтөрүлгөн маселелердин көпчүлүгү сел араларын тазалоо жана калыбына келтирүү болду. Катыраң айылына караган Калта арык участкасы сел кооптуулугу жогору болгон жерде жайгашып калгандыктан учурда айыл өкмөтү тарабынан сел аралар тазаланып бүткөрүлдү. Бүгүнкү күндө мына сиздер менен көрүп турасыздар, сел аралар ачылды. Бул тикеден тике районубуздун акими Асылбек Жеңишбековичтин көзөмөлүндө турат. Мана ачылып бүгүнкү күндө сел аралар ачылды. Экинчи этабында биз азыр ПСДсын даярдап бул жерди габион жаткызып, мындан кийин дагы жакшы эмеге акыбалга алып келе турган абалдабыз. Мында сел ара бул жерде 3-өө. Азыр мына биз эң чоңунда турабыз. Калган дагы бул жакта күн батыш тарабыда 2-өөсү бар. Эми ушул сел аралар ачылып, мына эл менен жолугушуудагы көйгөйлөр четтен чечилип атат. Район аймагында Козу Баглан дарыясы айыл аймакка караштуу Өзгөрүш, Катыраң, Коргон айылдары аркылуу өтөт. Бул өз кезегинде дарыяга жакын жайгашкан эгин талааларына зыян тийгизип келген. Маселени чечүү үчүн дарыянын четин бекемдөө иштери жүргүзүлүүдө. Баул айылында дарыгерлердин жоктугу боюнча айтылган маселе боюнча жеринде акимдин орун басары кабар алды. Эми жумасына 3 күн борбордук ооруканадан дарыгерлер келип калктын саламаттыгына кам көрөт. Өткөндө өкүлдүн эл менен жолугушуусунда сиз тараптан маселе болгон. Биздин айылда врач жок, 1-2 гана медсестра бар. Оорулуулар барсак бир көрүнө албайбыз деп. Анан аким тапшырма берип башкы врачкачы. Губернатор, урматтуу губернаторубуз мына маселелерибизди чечип, бүгүнкү күндө мына врач келип, врач дайынданып ушул жерде бизди тейлей турган азыр жакшы кубанычта болуп атабыз. Ошол сиздерге бардыгыңыздарга рахмат айтабыз. 15-чи Катыраң үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын эскилиги жетип, учурда имараттын бир бөлүгү такыр жарактан чыккан. Аны менен катар бул жерде да дарыгерлердин жоктугу негизги көйгөй катары көтөрүлгөн. Мен терапия бөлүмүндө иштейм. Терапия районда? Райондо. Канча жылдан иштейсиз? 2023-төн бери 3 жыл болуп калды. Бишкекте мед академия бүткөнсүзбү? Жок, мен Россияны бүтүп келгем. Молодец. Азыр келип мына иштеп атат экенсиң. Кандай оорулар, кайсы оору менен көрүп келип атасың? Бул жак толук район болгон үчүн в основном бизде гипертоническая болезнь менен өтө көп. Жүрөк кан тамыр оорулары. Жүрөк кан тамыр оорулары боюнча өтө көп. Учурда атайын буйруктун негизинде дарыгерлер тобуна бир жумадан кезектешүү менен дарыгерлер иш алып барышууда. Мекеменин авариялык абалдагы имаратын тез аранын ичинде жаңылоо боюнча да иштер жүргүзүлүүдө. Аталган медициналык мекеме айылдын 6000ден ашуун тургундарына медициналык кызматтарды көрсөтүп келишет. Катыраң айылында дарыгерлердин жетишсиздигинен улам бизди бул жака айына бир жолу жума сайын бирден дарыгерлерди жөнөтүп жатат. Бул жумага мен келип ошол иштеп жатам. Айылдагы дагы бир чечилбей келген маселелердин бири бала бакчанын жоктугу. Бул үчүн атайын 70 сотук жер ажыратылып берилип, документ иштерин бүткөрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ана эми мунун азыр 90 орундуу ТСДсы уже даярдалып бүтүп калды. Бул экспертизасы бүтөт. Экспертизасы да болгон, уже полный. Топурак немеге кеткен. Жергиликтүү тургундар менен болгон жолугушууларда көтөрүлгөн маселелерди ыраттуу чечүү жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча тиешелүү иштер улантылууда. Назгүл Абдрахманова, Бакыт Саетов, жаңылыктар. Үстүздөгү жылдын июнь айында облус башчысы Баткен районунун Актатыр айыл аймагынын эли менен жолугуп, анда бир катар көйгөйлүү делген маселелерди чечүү боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма берген. Учурда жолугушууда көтөрүлгөн маселелер четинен чечилүүдө. ФАП чек арага жакын жайгашкандыктан мына ал жерде эски мурдагы ФАПыбыз болгон.
Бул ФАПтын урандылары ушул жерде үйүлүп турган мусорлары. Анан мына арыгыбыз 2 зымдын ортосунда калгандыгына байланыштуу арыкты чапканга бизде мүмкүнчүлүгүбүз болбой, ошондогу суулар ашып, мынантип мына ФАПтын астына кирип, мынайтте топкабыздын астына кирип, чөптөр чыгып, мына ал жерге көлмөктөп, бизге кичине эме жаратып аткан маселе. Ошону ушу өкмөтүбүз Сабиров Алимбек ошо бир жуманын ичинде ушу маселебизди чечип берди. Айыл башчы экөө жумуш убактысы бүткөндүгүнө карабай, мына ал жерде мындай терең чукур арык казып беришти. Мында аяк бияктан келген суулар ушу биздин ФАПты айланып өтүп, тазаланып өтүп кетет. Үчтөбө айылындагы 2019 жылы курулган бала бакча бүгүнкү күнгө чейин пайдаланууга берилбей келгени боюнча маселе көтөрүлгөн. Учурда бул көйгөй чечилип, бардык зарыл иштер аяктоо алдында турат. Айыл өкмөтүнүн башчысы бизге толук маалыматты берди. Ошол неме боюнча жүргүзүп аткан иштер боюнча да азыркы мезгилде мына детсадка да келип калыпсыңар. Детсадка мен кирип көрдүм. 1 сентябрга толук кандуу иштегенге даяр экен. Эмелери заведующий менен сүйлөштүк, баары даяр деди. Эми сентябрда баштап Кудай кааласа болот. Азыр рахмат айтам мен буларга. Ош Баткен Разаков трассасында жол белгилеринин жоктугу айыл тургундары үчүн көптөн бери көйгөй жаратып келген. Жолугушуудан кийин тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилип, жол белгилери орнотулган. Ушул жерден мынау жокор жакка айылдан мектепке, детсадка балдарыбыз барат дагы. Мынау жолдон өтүш өтө кооптуу болгондуктан ушул маселени знактарды коюп берсеңиздер, анан камераны эсабы болсо, мүмкүнчүлүк болсо камераны коюп берсеңиздер деп сунуш кылдым эле. Мына знак коюлду. Эми дагы дополнительный кошумча мал жандыктар өтөт деген знакты анан кийин ограниченияны эртеңге бир күндөргө алып келип бере турган болду. Убада беришти. Рахмат. Ак Татыр жана Орто Боз айылдарында таза суунун жетишсиздиги да буга чейин көптөгөн көйгөйлөрдү жаратып келген. Эми айыл элинин кыялы орундалып, жакынкы күндөрү ар бир үйгө эсептегичтер менен таза суу киргизилет. 500 куб, бирөө 500 кубтан 1000 куб болот бул жерде. Анан жер кудук казганбыз, скважина 2 скважинадан урганбыз. Секундуна 31 литрден берип турат. Муну 4 сааттын ичинде толтурат бирөөнү. Анан мындан чыккан суу Ак Татырдын айылына, анан Орто Боз айылына суу менен камсыз кылат баардыгын элдерди. Облус башчысынын эл менен жолугушуусунда жалпысынан 27 маселе көтөрүлгөн. Учурда жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чечиле турган маселелер 60%га аткарылган. Кээ бир маселелерди биз тийиштүү мекемелерге сунуштап, кат жолдоп, бүгүнкү күндө долбоорлоо, мисалы атап айтканда мисалы БСР куруу боюнча мектеп, садик, анан көпүрө, спортзал, ошого баягы таза суу, акчаны талап кылган маселелерге биз бүгүнкү күндө баягы жерди ажыратып, долбоорлоо иштерин жасап жатабыз. Жыйында көтөрүлгөн маселелер этап-этабы менен ишке ашырылууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, бардык тапшырмаларды белгиленген мөөнөттө толук ишке ашыруу боюнча аракеттер көрүлүүдө. Сабира Абдисаматова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Кыргызстандык окуучулар Стамбул шаарында өткөн Балкан физика олимпиадасында 4 коло медаль жеңип алышты. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул медальдар Кыргызстандын аталган абройлуу эл аралык олимпиадага катышуу тарыхындагы алгачкы сыйлыктар болуп калды. Интеллектуалдык мелдешке барган улуттук курама команданын бардык 4 мүчөсү тең байгелүү орундарды камсыздашты. Жеңүүчүлөр кимдер? Марсель Касымов, Маариф билим берүү комплексинин 10 классынын окуучусу. Нурбол Мырзабеков, Маариф билим берүү комплексинин 10 классынын окуучусу. Умар Туташбаев, Газпром Кыргызстан мектебинин 10 классынын окуучусу. Истеми Тазабеков, Сейтекстем мектебинин 9 классынын окуучусу.